Бактияр Сузактын элин, Сузактын жеринин кулун эмес, бүтүндөй кыргыз элинин кулун деп айтат элем. Иштери зор. Мына эгерде терең айтып кетсек, терең. Анын артынан канча деген биздин жигиттерибиз Москвага барып, жумуш табышып, ал жерде иштеп, байып, канча деген үй бүлөнүн бактысын алып берди ал. Мына Москвага барганда, орустар менен сүйлөшүп калганда, Винсовхоз деген жерде айтышат. А Винсовхозду ким таныткан? Ушу Бактияр досубуз таныткан. Азыркы учурда сүйлөшүп калсак, Винсовхоз жөнүндө, жалпы ошо Сузак жергесинин жөнүндө сүйлөшүп калсак, Бактияр жөнүндө ар дайыма сөз айтылат. Элим, жерим деп, досторум, туугандарым, инилерим деп ушу жүрөгү соккон. Жүрөгү соғып ушу кыргыз мамлекетим өнүксүн деп соккон. Москвага барсаң, ошол жерден Бактияр жөнүндө айтышат. Анын кылган жакшылыктары жөнүндө айтышат. Демек, Бактияр бул өмүрдү жөн жашаптыр. Аркасынан из калтырып, ушундай көптөгөн ыраазычылык алып, дос күтүптүр, жар бүтүрүптүр, ушундай бир жакшы ийгиликтерге аркасынан из калтырыптыр. Ошондуктан айтат элем, ошол аянтчаны Бактиярдын элесине арнап, бир туугандары, жакындары, достору унутпастан ушул жерде салыптыр, ыраазычылык билдиребиз ошого. Ушул аянтчанын ачылышы менен Жалал Абад областындын Карымов өкүлүнүн өзүнүн атынан чын жүрөктөн сиздерди куттуктаймын. Мына артка карап көз салсак, ушул 90-жылдын аягынан 2000-жылдын башында эң оор мезгилдер болгон. Ошол учурда мына маркум Бактияр Амрожанов баш болгон ушул Ленин айыл аймагынын жигиттери, мен ойлойм, Москвага биринчи жол ачып, канчалык кыйынчылыктарды баштан өткөрүп, басып өтүп, өздөрүнүн ошол жерде бизнестерин аябай өркүндөтүп, өнүгүп, билимдикте ынтымакта басып өтүшкөн. Мен ушул Ленин айыл өкмөтүнүн мигранттардын, жаштардын ынтымактыгы биздин республика боюнча таныта турган, ошолорго бир тарата турган жакшы нишан десек болот. Себеби ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ушул жаштар, мигранттар, ушул Ленин айыл аймагындагы бир дагы колу тийбеген бир мекеме жок деп ойлойбуз. Канчалаган жолдорду оңдогонго салып коюшту. Мына өздөрүнүн үй бүлөсүнүн, ата-энелеринин канча жакшынакай шарттарды түзүп берип, ошол менен бирге эле мечиттерди, башка социалдык объекттерге аябай көп мындай бир ынтымагынын жардамы тийип отурат. Өкүлдүн атынан ардак грамота менен областын социалдык экономикалык бөлүмчүсүнө кошкон салым үчүн Кылычбаев Алтынбек Тайровичти ардак грамота менен сыйлайбыз. Ошондой эле областын социалдык экономикалык бөлүмчүсүнө кошкон салым үчүн Эргешев Эрмек Эргешевичке алкыш жарыяланат. Ошондой эле алкыш Садырдынов Сонбай Шарабидиновичке алкыш жарыяланат. Куттуктайбыз. Ошол иш-чарага дагы Ленин айыл өкмөтүнүн элинин салымы абдан зор болду деп айтмакчымын. Мына бүгүн биз отурган жаңгыраган заманбап спорт сарайынын салынып өтүшү бул жалпы эле ушул Ленин айыл өкмөтү тургундарынын, ата-энелердин, жалпы эле мигранттардын салымы. Биринчиден, урматтуу туугандар, ушул мигранттарды алып барып Россия жергесине жайгаштырган биздин досубуз, менин да тең түшүм болчу Бактияр Амрожановичке абдан чоң ыраазычылык айтыш керек. Действительно, бир топ жыл мурун ушундай учур болгон, мамлекетибиз өзүнүн эгемендүүлүгүн алганда кантип
жол баштап жашоо шартын таппай аткан учурда биздин анча-мынча жердештерибиз сапар тартып мигрант болуп барып Россия жергесинен бир топ иштерди жакшы иштерди аткарган. Бирок ошол жакшы иштерге өзү гана күбө болбостон ошол жерге жердештерин, досторун баарын алып барып ошол жерден бир жакшы бир иштерге жайгаштырган. Мына ошол иштерди жайгаштырган негизинде ушундай чоң самман пайда болду. Ардак грамота менен Ленин аймагына караштуу Ленин айыл тургуну жеке ишкер Кадралиев Талантбек сыйланат. Грамота менен Жайчиев Улан сыйланат. Ушундай эле грамота менен Кылычбаев Шайырбек сыйланат. Ушундай эле грамота менен Байгурат Чыңгыз сыйланат. Ушундай эле грамота менен Арзыматов Андарбек сыйланат. Атада бала болсо атадан ас болот, ата менен тең болот, атадан улук болот. Ана Бактияр атадан улук болду. Тилекке каршы өмүрү кыска экен, эрте арабыздан кетип калды. Мына ушул жерде менин бир канасы айтарым менен көңүл жетип турат. Канем жаныбызда болгондо мындан да жакшы болмок. Мына Ош Жалал-Абад шаарында дагы чоң билеген спорт зал салып, ошол жердеги шаардын кеңешине дагы чоң рахмат Бактиярдын атын койдук. Мына бул жерде мына парк коюлду. Шуну уюштурган Москвада жүргөн балдарга миң мертебе чоң рахмат. Айыл өкмөтүнө рахмат. Мугалимдерге, эл журтка бардыңыздарга рахмат. Шунчалык эстен чыгарбай алып жүргөнүңүздөргө. Калган эл журт тынч бололуп, азайуу азыраак болсун, көбөйүү көбүрөөк болсун. Жаштарыбыз өмүрлүү болсун. Андан да мына кичинекей балдар ушул жерде ойноп, ден соолугун чыңап, алдыңкы катардагы жигит кыздарыбыздан болсун. Менин тилегеним ушул. Чоң рахмат. Москвалык балдарга, айыл аксакалдарга, айыл өкмөттөргө, депутаттарга, элим журтума, баарыңыздарга чын жүрөгүмдөн, өзүм үй бүлөгүмдүн атынан, Бактиярдын бүлөсүнүн атынан баарыңыздарга миң жолу ыраазымын. Рахмат. Мен баламды эстеп, эсиңерден чыгарбастан, түбөлүккө атын жазып, алып жүргөнүңөргө мен ыраазымын. Мен сени ыктанамын. Балам, сен бизде жүрсөң, көрүп билип турган болсоң, эл журтуңга ыраазычылыгыңды билдирип аткандысың, балам. Sen men üçün varsın, balam. Sen men üçün tiriyorsun. Men seni kütüm, balam. Tezrak gel. Men seni kütüm, Baktiyar. Elderge rahatçılığın bilip turgansın, balam. Men seni unutmayayım, elin hiç katan unutmayayım. El jurtuң menен daim koşo birge жүрөсүн. Ушедеги Москвадагы балдарга, ушедеги Москвадагы балдарга үпелариң дайым сени түбөлүккө эстеп жүрүшөт. Рахмат, ел жұртың бар екен. Ушерге балаңның сүрөтүн илип, ушерге ушунтип коюп койгонуңуздарга чоң рахмат. Мен ыраазымын, балам, тезирээк кел, мен сени күтөм, Бактияр. Паровозуң тезирээк келгин. Өмүр бою күтөм, өмүр бою өлгүчө күтөм сени, багыш. Угуп турсаң, мейли турсаң, тезирээк келелер, мен күтүп жүрүп сарып күндө жол арайм. Мен абдан ыраазымын, ушу атам сиздерге чоң рахмат. Абдан кубанычтамын ушу спорт залды курганы, парк жана көчөнү. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат. Алла разы болсун. Бүгүн ырдайын десем дойдур эмес. Жүсүкке ыйлайын десем эмес. Эл менен кошо көзүмө элестеп турат карасам Бактияр деген бакыйган көркөмдүү сонун бир элес. Аттыңай чиркен дүнүйө жетет экен баары бир кем деген түбүнө. Эгер бир кемдиги бар болсо бактылуу элдин колуна
Бақтиярдай балабыз бақиып тұрсаң еміне. Москваға барып жаң іштеп, биримдик коомун түзүп, şu Минсовхоздон баштап, андан ары жогорку көгөрт өрөөнүнө жардам бере баштаган мезгилде, эми балдар, şu келечекте өсө турган балдар экен, эми биримдик коомуну партия кылып айландырайлы деп, мекен биримдиги партиясын уюштуруп, балдарды келечекте бийлик бутактарына ортотуу максатында ушул мекен биримдиги партиясын уюштурганбыз. Ошол мезгилде деле ушул максатыбыз ошол эле. Бей бечараларга, элге, карапайым элге, айылдарга ушу жардам берүү. Адам баласы бул дүйнөдөн кайткандан кийин 5 нерседен суралат. 5 нерсенин биринчиси өмүрүндө кандай амал кылды? Жалпы өмүрүндө. Ошол экинчиси болсо жалпы өмүрүндө, жалпы жашаган күндөрүндө, жаштыктагы өткөзгөн күндөрүндө кандай амал кылды деп өзүнчө Аллах Таала бизде сурайт экен. Бул жакта айтып кетти, Бактияр акабыз ошо 34-35 жашында бул дүйнөдөн кайтты, түбөлүктүү жашоого кайтты. Урматтуу бир туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет. Адам баласы бул дүйнөдөн кайткандан кийин бүткүл жасаган жакшы жаман амалдары токтойт. Бир гана 3 амалдары кыяматта ошол маркум болгон инсанга жетип турат. Ал деген садакатун жария, токтолбос садака. Токтолбос садака деген эмне? Бүгүнкү биз көрүп турган ушундай жакшынакай стадион, мечит, мектеп, көпүрө, коомго кызмат кылган мекелердин баардыгы кыямат күндө өткөн кишинин маркумунда сооп барып турат. Бактиярды ушул көчөнүн, Минсовхоздун көчөнүн акалары тарбиялаган. Жаман болгон жок натыйжасы. Аркасында Бактиярда укаларын тарбиялаган экен. Ошол укалары дагы бүгүнкү күнү мынантип бакыттык досумдун атын коюп, мен дагы эле ошол айтмакмын, мен үчүн Бактияр дайыма тирүү. Көп жакшы сөз айткандар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу туугандар, Бактияр агабыз арабыздан кетти. Бирок мына 10 жыл болуп калды кеткенине. Бирок буюрса, ошо 10 жылдын ичинде дагы анын иши токтобой, уланып, bundan кийин дагы ошо иштер, ал баштаган иштер уланып кетет деп айтып кетип алабыз. Бул жерде биздин балдар турушат. Кудай кааласа ошолор менен биргеликте бүт иштерин биздин күчүбүз жетишинче алып кетебиз. Бактияр ака бир эле Ленин айыл өкмөтүнө эмес, жалпы Сузак районуна кызмат кылган. Жалпы Жалал Абад областына миңдеген эмес 10 миңдеген балдар азыр Москва шаарында, Москва областында иштеп жүрүшөт. Ошо бала себепкер болгон бардыгыбызга. Ошо баланын артынан мыкты ишкерлер чыкты. Ошо баланын артынан азыр мына жооп кеңештин депутаты болуп отурушат. 2 балабыз. Буюрса, Бактияр агабыздын иши токтобойт. Биздин балдарга күч кубат берсин, ишин дагы bundan нарда алып кетебиз. Чоң рахмат келгениңиздерге. Урматтуу коноктор, дагы бир жолу рахмат. Эми Бактияр эне жөнүндө айта берсек сөз көп, сөз бүтпөйт. Китептерди жазсак, алсак, дагы ушу элдин атынан, Ленин айыл өкмөтүнүн атынан дагы бир ушундай антай убактыбызды берип келгениңиздер үчүн чоң рахмат. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله Sahabalardan aziz öllerden müstahitlerin üzerine Oşlardan katarında Bahtiyar emimizin uluslarına bağıştakıldık. Yani Perverderimizin üstündağı bilip bilbey ketiriye külelerin mahfirat kılıp Akır kıyamatta cayların cennetten bergen olsun. Bir rahmetike yer Erhamar Rahimim.
ата бабаларыбызга эстелик барды, эстелик кеткен. Ошонун ордуна жаңы эстеликтерибизди бүтүп ушул Ачбекен стадион менен түш келишип, Бактияр Амражанов атындагы парктын ичинде курдук. Ушу дагы турат, ушу силердин катышуңузга ушуну ачып койгонго